Assalamu alaikum. Мен атым Санжар. Roboskay компанияның негіздеушісімін. EVL аппараттың негізінде өзіміздің бір аналог аппаратты жасап шықтық. Егерде қоқысынан Қырғызстанда EVL аппараттары жетішсіз болып тұрған болса, анда ушул аппараттарды бұйырса қолдануымыз деп тұрамыз. Азыркы учурда биздин аппарат моундай иштейт. Жасаған бұл аппарат негізінен EVL-дың толық аналогы деп айта албайбыз. Егерде Кыргызстанда EVL жетишсиз болуп калган болсо, анда бул аппаратты буюрса колдонобуз деп турабыз. Негизинен основасында амбумешок жатат. Амбумешок деген бул ручной искусственный дыхательный аппарат десек болот. Бул жакта мешокто объем сатылган. Bunu басқанда через маска аркылуу адамга дем кирет да. Адам кайра койсок, адам кайра демин чыгара алат. Негизинен ушул амбумешокту биз автоматизация кылып койдук. Бул жан баса турган нерсесинде автоматизация кылып койдук десек болот. Бул жакта коебуз. Бул жакта механизм мындай. Эки механизм бул эки жактан басып турат да. Басып турат, кайра коёт, басат, кайра коёт. Буюрса кийинчерээк бул жакта экранга негизинен параметрлерди өзгөртөйүн деп турабыз. То есть бул экран аркылуу биз жана кнопкалар аркылуу биз бул аппараттын параметрлерин өзгөртсөк болот да. Мисалы үчүн бул объем подаваемого воздуха аппарат мисалы үчүн момунчалык басылышы мүмкүн, же болбосо көбүрөөк басылышы мүмкүн да. Канчалык көбүрөөк басылып турган болсо, ошончолук адамдын өпкөсүнө көбүрөөк аба кирет. Ал эми канча азыраак басылып турган болсо, анда ошончолук адамдын өпкөсүнө азыраак аба кирет. Ушул биринчи параметр. Ал эми экинчи параметр бул давление деп коебуз. Бул канчалык тез басат. Мондай басышы мүмкүн, же болбосо бул аппарат жай басышы мүмкүн да. Ошонун негизинде адамдын өпкөсүнө аба кандай ылдамдык менен же кандай давление менен, кандай басым менен кирет. Ал эми үчүнчүсү бул аппарат 1 минутада канча жолу басат. Мисалы үчүн адам негизи орточо эсеп менен 18 жолу минутасына дем алат. Негизи 15тен баштап 20га чейин 20 жолга чейин негизи өзгөрүп турат. Бул жакта электроникасы. Азыркы тапта бул мотор негизинен өтө кандай десем, өтө катуу үн чыгарып иштеп жаткан үчүрө бул жакта электроникасын буюрса өзгөртөбүз, алмаштырып, анан бул жактан үнү жок кылып коебуз. Жана ошондой эле бул жактагы корпусун жаап, жакшынакай мындай көрктүүрөөк боло тургандай кылып буюрса жасайын деп турабыз. Жана ошондой эле буюрса бул аппаратты тестировка кылып бүткөндөн кийин, азыр бул тестовый варианты десек болот. Тестировка кылып бүткөндөн кийин анан дагы жакшыртып, дагы кээ бир параметрлерин дагы жакшыртып, EVL-дын деңгээлине чейин чыгарсакпы деп ниет коюп турабыз. Бирок EVL-дын деңгээлине чейин чыгарыш өтө кыйын болуп калат го дейм да. Себеби көптөгөн детальдар азыр Кыргызстан боюнча, негизи дүйнө жүзү боюнча азыркы учурда жетишсиз болуп жатат. Менели мотор. Коронавирус оорусу дүйнө жүзү боюнча абдан тез тарап жаткан учуру ошого байланыштуу негизи дүйнө жүзү боюнча маскалар өтө дефицит болуп жаткан учуру биз ошол проблеманы чечүү максатында мындай маскаларды жасап чыктык. Бул маскаларды 3D принтердин жардамы менен жасадык. Ортосунда фильтр катары биз обычный магазиндерде сатылган мындай ватный дисктер колдонулат. Ватный диск мындай ичине салынат дагы. Бул жакта карматкыч бар. Карматкычын коюп туруп,
Анан биз мындай колдонурсак болот. Бул жакта баардык жагынан жаап турат. Денени, то есть мурду жагынан, үстү жагынан, каптоо жагынан жана асты жагынан полностью жаап турат. Эгерде бул жактан баардык жагынан көрүп тургандай баардык жагынан жабылып турат. Жана ошондой эле ичиндеги фильтрди биз кааласак 1 саат сайын же жарым саат сайын алмаштырып, башка фильтрди коюп дагы алмаштырып колдонурсак болот. Бул негизинен фильтрди ичинен алмаштыра турган маска. Ал эми биз экинчи масканы жасап жаттык. Бул экинчи маскада фильтрди сыртынан алмаштырабыз. Бул жакта фильтрдин крепежи бар. Муну крепежин алабыз дагы. Ал эми фильтрди алмаштырып, башка фильтрди коюп, ошол эле масканы кайра колдонурсак болот. Бул масканын неси жакшы? Фильтрин дайыма алмаштырсак болот. Жана ар бир масканы негизи сатып алып кайра кырып салбайбыз. Буну негизи антисептик менен обработка кылып кайра колдонурсак болот. Негизи износу канча 2 жыл, 3 жыл же бул маска сынып калганга чейин иштей берет. Буюрса, негизи бул пластик, бул маска PLA деген пластиктен же болбосо PETC, то есть бул адамга зыян алып бербей турган пластиктердин негизинде жасалат. Бизде азыр болгон 3D принтерлердин баардыгын тең ушундай маскаларды жасаганга жана защита врачтарга защита боло турган керектүү буюмдарды жасап жатканын жүрөбүз. Ал эми бул жакта көрүп тургандай, бул лицевой щит деп коет. Бул лицевой щит, мисалы үчүн адамдар, врачтар буну кийип алышат дагы, мындай таап алышат. Бул жак негизи прозрачный болуп турат, прозрачный листтерден колдонулат дагы. Анан мисалы үчүн коронавирус менен ооруган пациенттер менен түзмө-түз иштешип жатканда бул кийгенде бетине, мисалы үчүн жөтөлгөндө же чүчкүргөндө бетине баягы шилекейлери либо капель деп коебуз. Бул ошол капельдери тосуп калат. Жана ошондой эле бетин кармайын дегенде бетинен дагы тосуп калат. Буюрса, ушундай пластиктин негизи мындай башка кармалып турган детальдерин ошол 3D принтердин жардамы менен печаткалап жатабыз. Буюрса, азыр дагы мынча количество жасап койдук. Дагы жасап жатканды жүрөбүз. Буюрса, эртең бүрсүгүндөрдөн бул пластиктерди, бул щиттерди барып врачтарга беребиз. Негизинен ушул колдон келишинче максимально жардам бергенге аракет кылып жатканды жүрөбүз. Бирок биздин кээ бир сырыйларыбыз ушул маска жасаганга жана щит жасаганга негизи жетишсиз болуп жатканды жүрөп, эгерде кимде сырыйы боло турган болсо же ким ушул сырыйларга спонсор болуп турган болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот.